Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу Чабырман каналынын көрүүчүлөрү, автоунаа сүйүүчүлөр, амансыздарбы, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Ош шаарындагы Жапалак унаа базарына келип калдык. Бүгүн күнгө жекшемби 21 ноябрь. Сиздерге бул чыгарылышта бүгүнкү күндөгү автоунаалардын бааларын толугу менен билип беребиз. Андыктан биздин каналдан алыстабай класс басып, комментарий жазып туруңуздар. Сиздер менен чогуу кирип көрөбүз. Туугандар, бул чыгарылышта аралаш унааларды тартабыз. Кээ бир комментарийде жазган унааларды дагы сөзсүз түрдө тартканга аракет кылабыз. Видео сурап жаткандар болду. Бир четтен көрөбүз. Бүгүн аябай унаа көп. Күн дагы жакшы. Кышка жакындап калсак дагы бүгүн күн негедир жылуу. Так, азыр мына ээси борларына сурап көрөбүз. Машина кимден болду? Мана машинаны тарттым, мана эгеси. Ээси барбы? Бул не машина экен бул? Toyota Raum. Раум, Ne Toyota Raum деген унаа экен мына. Туугандар. Бир айланып көрөлүчү. Эшиктери башкача экен. Эшиктери стептикне окшош экен, караңыздар. Чисилбуду. Төртөө тең тартабы, Так, улан жылы 2004. Объем 1.5, 6.7, коробка автомат. Расход 6.7 экен. Мына ушул экранга телефонго чаласыздар. Оң рулдуу унаа. Машина жабыкпы? Так, шеф, баасы канча айтыңызчы? 6600 турабыз. 6600. Канчага сурады? Канча берип койдуңуз? Surayla кем келдик да. Пока сурай элек, а? Жакшы унаа экен, а? Караңыздар, туугандар. Аябай сонуна. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. 6600 дейт. Эгер жакшы келишсеңиздер, түшүп бересиз да? Түшүп берет. Улантабыз. Toyota Raum. Kia kimden mi oldu Kia? Selamun aleyküm. Sizlerden mi? Mına Kia. Jılıcan 2015. Kia автоунасы. Так, жылы 2015, 1.6.6.7 расход, коробка механика. Экрандагы телефон аркылуу чалып көрөсүздөр. Унаа жакшы, таза экен туугандар, караңыздар. Мынаке салону. Салон дагы капкара. Отурсаң өтө жагымдуу автоунаа. Баасы канча алды, шеф? Еришим түрдө 630 миң, а? 630 миң дейт туугандар. 600га болот окшойт, а? Чаластар, сүйлөшүңүздөр. Көрүңүздөр. Kia. Так, базар эми кызыйт туугандар. Мына машинаны көрөлүчү. Honda не деп коет? Honda HR-бы. Жылы 2000, объем 1.6. Ушул эки телефон аркылуу байланышып көрөсүздөр. Оң рулдуу. Унаа жакшы экен туугандар, караңыздар. Ак түстө. Эң жакшы жери. Асты бийик. Как джип сыяктуу экен, мына эсинен сурайсыз азыр. Автомат экен. Шеф, кандайсыз? Жакшысызбы? Баасы канча? 400 миң, а? Кем болобу? Кем болот дейт мына. Баасы 400 миң экен туугандар. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Оштогу Жапалак унаа базарында турат. Так, Passat B5 универсал кузов. Мына унаа. Өтө жумшак машина. Passat айдагандар жакшы билет. Тем более универсал кузов бул өтө жакшы. Азыр мына маалымат кагазындагы көрөбүз.
Жылы 2003 екен туғандар. Объем 2. Басы 380 миң сом деп жазып қойып тұр. Ушул Мегаком номер аркылуу байланышасыздар. Шеф, кандайсыз? Абалы жакшыбы? Мотор, коробка. Коробка автомат екен, э? Иши жок. Алат айдайт, э? Ана. Аластар айдайсыздар. 380 миң сом сурап жатат. Бюджеттен көрөбүз тугандар. Элдин баары ызы-чуу салып жаткан. Унаа кымбаттап кетти. Бензин кымбат болсо дагы унаа баасы түшпөй жатат дейт. Билбейм эмнеге себеби, бирок чындыгында унаалар кымбаттап кеттир. Шеф, кандайсыз? Жакшысызбы? Кем көрүшүп коелу. Машина бир татып коелучу, Toyota Corolla'бы? Аурус. Toyota Aurus бул. Corolla'га окшошкан да кузов. Toyota Aurus автоунаасы. Жылы 2008 екен туғандар. 1.6. Ушул экрандагы телефон аркылуу чаласыздар. Азыр салонундагы бир көрөлүчү. Хэтчбек кузовто. Коробка автомат экен, караңыздар. Салон дагы жакшы. Шеф, басы канча? 650 кем бар, а? 650 миң сом кем бар дейт тугандар. Жакшы унаа экен. Honda CR-бы тугандар. Honda CR-бы. Бул жерде 2 Honda CR турат, экөөсүндө көрсөтөбүз. Бирөөсү оң рул, бирөөсү сол рулдуу экен. Так, сол рулдуу Honda CR жылы 2000, объем 2. 550 миң сом деп жазып коюптур баасына. Экранда телефон аркылуу байланышасыздар. Коробка автомат экен. Автомат коробка жакшы унаа экен. Ал эми жанындагы оң рулдуу Honda CR-бы. Маке, автомат. Салондагы таза экен тугандар мына. Потолоктор да таза. Күмүш түстө. Так, жылы 2000, объем 2, экранда телефон аркылуу байланышасыздар. Сен басы канча? 550 миң, Бул деле 550 миң сом деп жазып коюптур тугандар. Но бул да сизденби? Сизден эмеспи? Жакшы мына. Honda CR-бы? Toyota East. Азыр ушу машиналардын заманы болуп жатат да. Бензин расход аз. Истагы негизи жакшы унаа. Ист айдап жүргөндөр комментарийге жазып койсоңуздар болот. Унаа боюнча. Так, маалыматын көрөбүз. Жылы 2003, 1.3 объем, $6300 жазып коюптур. Экранда телефон аркылуу байланышасыздар. Түш берсе керек. Биздин Ошто ушундай. Бир аз арзаныраак да кылып берет. Бул жерде тугандар Toyota автоунаасы турат. Corolla, Toyota Corolla Verso экен. Унаа жакшы экен. Как минивэн сыяктуу. Маалыматын көрөлүчү. Жылы 2002 тугандар. Дизель экен. 5-6 расход бар. Коробка механика, экранда телефон аркылуу байланышасыздар. Азыр баасын сурайбыз. Шеф, салам алейкум. Кандайсыз? Баасы канча? 5000 ме? 500 миң ме? 500 миң сом экен. Toyota Corolla Verso 500 миң сом тугандар. Так. Honda Civic. Hatchback. Дөңгөлөктөр титан экен тугандар. Караңыздар. Honda Civic. Так, жылы
2003 1.6 объем. Ушул эки телефон аркылуу сүйлөшөсүздөр. Азыр баасын сурайбыз. Шеф, кандайсыз? Канча сурап атасыз? 400 000 сом, Жакшы. Баасы 400 000 сом. Honda Civic. Дагы бир Honda CR-V, оң рулдуу Honda CR-V экинчи кузов. Ак түстө. Сыртынан караганда абалы өтө жакшы унаген. Жакшы караган. Так, жылы 2004, 2.4 объем. Ушул Ошка телефон аркылуу байланышасыздар. Азыр баасыны сурайбыз. Ассаламу алейкум. Баасы канча? Канча сатылды? 8,5 миң. Туугандар, бул сатылып мына. 8,5 миң долларга сатылып. Минивэн Honda Odyssey. Üstünde отдельный багаж да бар. Срочно сатылаткен. Абсолют жылы 2002, объем 2.3. Ушул 3 телефон аркылуу байланышасыздар. Азыр баасын сурайбыз. Коробка тип Троника. Шеф, кандайсыз? Баасы канча ака? 470. 470 миң. Багылыштыбы? Жок, Мотор коробка жакшыбы? Кем болот да? болот. Кем болот, 470 миң сом дейт. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Арзан болот экен. Бир фитти дагы сурап коелу, фит кандай болот? Фит дагы эле хит да туугандар, караңыздар. Негизи өтө жакшы унаа экен. Жылы 2003 1.5 5.6 расход. Ушул телефон аркылуу сүйлөшөсүздөр. Азыр баасын сурайбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака? Жакшысызбы? Канча сурап атасыз? 500 миң. Багылыштыбы? Сурап атышабы? Кем болот да? 500 миң сом. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Honda Fit 500 миң сом. Туугандар, эми минивендер тарапка өтөлү. Honda Step Wagon туугандар. Спада. Дөңгөлөктөр Титан. Жылы 2003, объем 2.4, 8 миң доллар деп жазып коюптур. Экранда телефон аркылуу сүйлөшөсүздөр. Көргөнүңүздөрдөй абалы бир караганда жакшы. Байланышасыздар, сурайсыздар. Арзан болсо, мына ушуна сиздердики болот. Honda CR сизденби? Honda CR-V сол урулдуу экен. Газ бензин дейт эси. Экономичный. Газ болсо эконом болот. Унаанын коробкасы механика экен, туугандар, мынакей. Салону дагы өтө жакшы, машинаны жакшы караган. Коробка механика, азыр маалыматыны көрөбүз. Жылы 2003, объем 2, газ бензин. Телефонуңуз кандай? 0550 73 08 08 18. 73 08 18. Ушул телефон аркылуу байланышасыздар. Баасы канча? 700 миң кем бар. 700 миң кем бар, Жакшы. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. 700 миң сом дейт. Honda CR-V 2. Эстима кимден экен? Эстима эси жок экен, баасын жазып атып. Келесі кайра дагы. Дагы бир Honda Step биринчи кузовдогу. Абалы жакшы экен. Эч жери урулган эмес туугандар, караңыздар. Жакшы караган. Салондагы таза экен. Стептин биринчи кузовдору негизи бир аз бышык болот деп айтышат. Жылы 2001, объем 2, 420 миң сом дейт баасы. Ушул экранда телефон аркылуу байланышасыздар. Кем болот? Кем болот, Түшүп берет экен.
Mercedes Vito ак түсті. Комментарийде жазгандар Mercedes Vito сұрағандар болды. Біз кечінде каналға жазғанбыз. Қайсы унааларды тартайлы комментарий жазыңыздар деп Mercedes Vito'ны сұрағандар болды. Мына son unada қараңыздар. İçi genen 8-9 adam kenen батат içine. Жылы 2003 екен туғандар. 22 78 расходтар. Ушул телефон арқылы байланысыңыздар. Дизель бе? Дизель, солярочный. Басы қанша? 550 мың сом. Кем болады? 550 мың сомдай туғандар. Кем болады екен? Чалыңыздар, сүйлөшіңіздер. Витоға қызыққандар. Анын жанында дағы бір ұнатылып. Бұл не деген машина? Mazda ба? Mazda 6. Mazda 6, Mazda 6 автоунасы. Жақсы машина екен, қараңыздар. 6. Салонына бір көрелікші. Ана салоны. Охо. Жеңеннің севеден салу алған ұқсайды бұл жағына. Коробка механика туғандар, қараңыздар. Машина жақсы екен. Жылы 2003, объем 2.3, басы 280 мың сом дейді. Экранна телефон арқылы байланышасыздар. Кем болау? Жақсы клиент болса? Болады, түсіп бересіздер, Салоныңыздар. Жақсы сөйлесіңіздер. Mazda 6 автоунасы. Дағы бір Honda Odyssey. Үстінде атайындағы багажниктері бар екен. Odyssey'де için görülçü. Oho. 6 orunlu. Genen salon жақсы. Коробка автомат. Tiptronika болады. Odyssey'lerde айдап жүргендер жақсы білет. Алматын көрілчі. Жылы 2003. Обмен бар деп жазып қойып тұр. Так, ұшы телефонға байланышасыздар. Қош екен. Азыр бағасын сұрайбыз. Odyssey üstünde üstünde Sen bahsi kaça? 420 ya. Abden var ya. Kanday maşına. Bunlar Fitçe ister. Fitçe istiyor olsa almaz şu var deydi. Bahsi 420 мың сом deydi. Сөйлесіңіздер. Қарап көріңіздер. Odyssey'ге қызыққандар вариант тағы бар екен. Toyota Caldina автоунасы, универсал кузовты. Тексера бір айланып көрөйлі. Машина жақсы екен, молодежный. Toyota Caldina. Оң рулды авто. Урматтуу көрүүчүлөр, оң рулды автоуна, коробка автомат. Салондағы жақсы, таза екен. Азыр малыматына көрөз. Жылы 2002 туғандар. 1.8 объем, 7.8 расходтар. Ушул эки телефон аркылуу байланышасыздар. Басы канча? 550 мың деп атабыз. 550 мың сом. Мотор, коробка жақшыбы? Вообще идеал. Идеал, иши жоқ. Алат айдайт. 550 мың дейт. Кем болот та? Кем болот, Кем болот, Экранда телефон аркылуу чалыңыздар. Ушул bir Beeline, bir Oshka номер аркылуу чалып сүйлөшүңүздөр. Caldinaga кызыккандар. Обмен вариант жокпу? Обмен болот. Болот, Жақсы. Жақсы обмен болот дейт. Машиналар болса чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Обмен вариант дагы бар экен. Атайын базарга келип, урматтуу көрүүчүлөр, Mercedes тартпасак болбойт. Легенда автоуна бул Mercedes мына. Ушул Mercedes жақсы екен. Қараңыздар. Коробка, механика, салонындағы таза, машинаны жақсы қараған. Кузовты, дөңгөлөктөр кышкы екен туғандар. Кузовтағы негізі таза екен.
Азыр маалыматыны көрөбүз. Жылы 2000, объем 2.4, баасы 350 миң сом дейт. Ушул экранда телефон аркылуу сүйлөшөсүздөр, көрөсүздөр. Opel да сиздеби? Bizden. Opel. Opel да жакшы экен, Титан дискте. Opel жылы 94 экен, объем 2, 9 расход. 155 миң сом экен туугандар. Срочно деньги нужно деп жазып коюптур. Акча нак болсо сразу сүйлөшүңүздөр. Арзаныраак кылып берсе, чабастар сүйлөшүңүздөр, көрөсүздөр. Улантабыз. Жакшылап алыңыз. Biz jaktırma. Mercedes Vito автоунаасы. Бул базарда Vito негизи аз экен, бирок ошондой болсо дагы 1-2 Vito'nu көрсөтүп коюуну туура көрдүк силерге. Мынакей Mercedes Vito, дөңгөлөктөр кышкы. Механика коробка, дизельный мотор. Салонну таза мына потолокторуну өзгөчө кылып сонун кылып жасап коюптур. Машина айдаганга даяр машина экен. Жакшы караган туугандар. Vito жылы 2003, объем 2.2, 550 миң сом дейт туугандар. Ушул экранга телефон аркылуу чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Кем болобу, шеф? Кем болобу? Kim bulat? Кем болот, Урматтуу көрүүчүлөр, мен базарды айланып бүтүп калдым. Баарыңыздарга ак жолтой автоунааларды каалайм. Базарга келсеңиздер, жакшы унаалар сиздерге насип кылсын. Ушул чыгарылыштан көргөн унаалардын бирөөсү жакса, алыңыз. Албетте биздин каналда комментарий жазып, кабардар кылып коюңуздар. Көрүшкөнчө, туугандар.